2020-жылдын башынан бери өлкөдө катталган үрөй учурган жол кырсыктары. Бишкектин четинде эл ташыган маршрутка оодарылып калды. Кочкордо жылкы сүзүп кырсыктаган автоунаадагы 19 жаштагы кыз каза болду. Кантка жакын жердеги жол кырсыгында 6 киши каза болду. Чүйдө үрөй учурган жол кырсыгы болуп 3 адам көз жумду. Буга окшогон маалыматтар жыл башынан бери акыркы 10 ай ичинде 4899 жол катталып, анын ичинен 596 учуру өлүм менен коштолгон. Мындай статистикалык көрсөткүчтөр менен Кыргызстан дүйнөдөгү киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп каттаган мамлекеттердин бир катары таанылып келет. Мунун себебин кайгылуу кызматы өлүм менен коштолгон кырсыктардын күнөөкөрү катары айдоочуларды эсептей турганын айтууда. Ичип алып мас абалында автоунаа башкарган жарандарды жанакы автоунаанын алдыңкы жана каптал терезелерин атайын күңүртөп, караңгылатып тонировка деп коет. Ошо негизинде айдаган жарандарды, андан сырткары жаш жетелек жаш балдардын ата-энесинин уруксаты жок автоунааларды айдап чыгышы, ошолор жол кыймылын жол транспорт кырсыктарына себепчи болуп атат да. Жол эрежелерин одоно бузуу, мас абалда автоунаа башкаруу, кууп өтүү, каршы тилкеге чыгып кетүү жана ылдамдыктын тиешелүү нормаларын бузуу өңдүү көрүнүштөр кайгылуу кесепеттерге алып келери анык иш. Бирок мамлекет тарабынан автоунааларды көзөмөлгө алуучу, текшерүүчү орган болмоюнча өлкөдө башаламандык боло берет дейт адистер. Мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Бизде мамлекетте эч кандай жоопкерчилик жок. Мен ушуну көп эле айтып келатам. Себеби мына башка мамлекеттердин баарында эле мамлекет аркылуу техникалык жактан кароодон өтөт. Техосмотр депчи. Бизде ал жок, аны частный коюп койгон. Сиз көрдүңүзбү ошо техосмотр өтүп атканда очередке туруп алып машинесин так положено текшерип өтүп аткан андай жок. Биз мурун график менен өтчүбүз. Атайын комиссия келчү ушергечи. Кирешеси аз өлкөлөрдө дүйнөдөгү транспорт каражаттарынын үлүшү 1% болсо да өлүмдүн себептерин 13% түзөт. Ошол эле учурда кирешеси көп мамлекеттерде дүйнөдөгү транспорт каражаттарынын 43% болгонуна карабастан жол кырсыктары өлүмгө себеп болгон жагдайлардын 7% түзөт. Башкача айтканда, кирешеси көп мамлекеттерде транспорт көп болсо да өлүмгө азыраак себеп болот. Ал эми жарды мамлекеттерде тескерисинче. Эркайым Эрикова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.